Саламатсызбы, сиздер менен BK Media каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Электр менен жүргөн алгачкы кеме жолго чыкты. Дүйнөдө электр батареясы менен жүргөн алгачкы жүргүнчү кеме Royal Amundsen Норвегиядан сапар алды. Аба ырайынын катаал шарттары жана толкундарга чыдамдуу чыгарылган кемеге 500 киши батат. Euronews сайтындагы кабарга ылайык, мотору биодизелдик күйүүчү май менен иштеген кеме 45-60 мүнөттө күйлөнөт. Алгачкы сапары Норвегиянын эң түндүк чеги Тромсё шаарынан башталып, АКШнын Аляска штатынан аяктайт. Кеменин ээси Хиртугретен ишканасы электр батареялар менен иштеген мотор абага зыяндуу газдарды аз чыгарарын билдирди. Норвегиялык деңизчинин ысымы ыйгарылды. 1911 жылы түштүк уюлга барууга жетишкен норвегиялык белгилүү саякатчы Royal Amundsendин ысымын алган кемеде зарыл болсо батареяларын күйүүчү майлар менен кубаттаса боло тургандай жасалды. Хиртугретен ишканасы бул боюнча технологияларды жакшыртып, кеңири колдонуларын кабарлады. Глобалдык ысык менен күрөш Норвегия дүйнөдө электр унааларын көп колдонгон мамлекеттин катарында. Осло өкмөтү глобалдык ысыкка жол ачкан күйүүчү майларды керектөөнү азайтуу максатында электр унааларына салык төмөндөткөн. Ошондой эле аны токтотуучу жайлардын акысында жеңилдиктер бар. Жасалма акыл аркылуу грипптин дарысы табылды. Австралияда олимпоздор жасалма интеллект колдонуп гриптти эмдөөчү вакцина жасап чыгышты. Флиндерс университетинен чыгарылган дары жасалма акыл аркылуу ойлонуп табылган алгачкы вакцинация болуп саналат. АВС жана СУСке маек берген доцент доктор Николай Петровский бул дарыны ойлоп табууга 20 жыл кеткенин, иликтөөнү 15 жылдан бери АКШ каржылап келгенин билдирди. BBC кызматынын кабарына ылайык, гриппке каршы күчтүү дарыларга муктажбыз деген Петровский бул дары мурдагылардан күчтүү экенин айтты. Вакцина жакында АКШда 12 айга созула турган клиникалык сыноолордо пайдаланылары өзгөчө иммунитеттин грипп менен күрөшүүсүнө жардам берери белгиленүүдө. Николай Петровский алгачкы ирет адам ойлоп таппаган дары адамдарга пайдаланылганы жатат деди. Петровский вакцинаны сунуштаган жасалма интеллект тууралуу айткандарында, дарыны чыгарган программанын аталышы, саманын маалымат топтоо жана алардан жаңы пикирлерди таап чыгуу сыяктуу теориялык мүмкүнчүлүгү бар. Албетте ага алгач дарылар тууралуу маалымат Сам өзүнүн сунушун иштеп чыкты, аны изилдеп текшерүүдөн өткөргөндө ишибизге тарай турганын билдик деди. Ла Лига президенти Неймардын Испанияга келишин каалабайт. Ла Лига президенти Хавиес Тебас Неймардын Барселонага келишин каалабайт. Бул тууралуу Марса басылмасы жазууда. Маалыматка ылайык, Неймар 2 жылдык Париж клубунда бир канча жолу өнөктөш командалары менен жана көрмандары менен чыр-чатак чыгарган. Мен Неймардын Ла Лигасына кайтышын каалабайт элем, себеби ал жакшы үлгү боло албайт. Сен мыкты оюнчу болушуң мүмкүн, бирок жүрүш-турушуң да абдан маанилүү. Биз баалуулуктар үчүн чоң эмгек жумшадык, ошондуктан учурда кадыр баркадоо кетишин каалабайбыз деди. Неймар Барселонага 2013 жылдан 2017 жылга чейин ойногон. Бразилиялык футболчу каталондуктар үчүн 186 беттешүүгө катышып 105 гол киргизген. Эсиңиздерге сала кетсек, Барселонанын мурдагы чабуулчусу Неймар француздардын Пари Сен-Жермен клубуна 2017 жылы август айында өткөн. Анда оюнчу француз клубу менен 5 жылдык келишим түзгөн. Ал эми трансфер 222 миллион еврону түзүп, футбол тарыхында рекорд койгон. Орусиянын 298 спортчусу кызытмадан шектелүүдө. Дүйнөлүк допингке каршы уюму допинг эрежелерин бузган Орусиянын 298 спортчусунан шектенүүдө. Бул тууралуу уюмдун басма сөз кызматы билдирди. Анда Москвалык допингке каршы лабораториясынан алынган маалыматтардын негизинде допинг эрежесин бузган спортчулар жаза алышат. Учурда 578 допинг үлгүлөрү алынып, анын 298-и орусиялык спортчунун эреже бузгандыгы айтылууда. Текшерүүчүлөр тыюу салынган каражаттарды колдонгондуктары тууралуу далилдерди топтогон. Алдын ала маалыматтарга караганда, допинг боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 2019 жылдын соңуна чейин бүткөрүлөт. Араванда кутурмага байланыштуу шек менен 7 киши ооруканага жаткырылды. Ош областына караштуу Араван район Нурават айылынын 7 тургуну кутурмага байланыштуу шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бардыгын 2-июлдан саат 19-дарда кутурган болушу мүмкүн деген ит капкан. Манжасын ит капкан аялга операция жасалды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы, атайын түзүлгөн штабтын жетекчиси Санавар Турдукулова билдирди. Иттин башы экспертизага жөнөтүлгөн, жыйынтыгы келелек. Бул
барабанда кутурмага байланыштуу катталган экинчи учур. 21-июнда дагы бир ит малды жана 2 кишини капкан. Экспертизанын жыйынтыгында анын кутурмасы бар экени аныкталган. Ушундан кийин атайын штаб түзүлгөн. Учурда аталган аймакта түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Облус боюнча 3,5 миңдей ит капкан учур катталган. Былтыр кутурган ит каап алган студент жигит убагында дарыланбай кайтыш болгон. Баткендеги Аксай айылында кыргыз-тажик жарандардын ортосунда чыр чыгып, кыргыз жараны ооруканага жаткырылды. Маалыматка ылайык, кыргыз-тажик чек арасында учурда абал туруктуу. Кечээ 3-июлда Баткен району Аксай айылында жайгашкан газ толтуруучу станциянын ээсин тажик жараны сабап салган. Сабалган жаран кыргыз болгон. Уруштун келип чыгуу себеби тажик жараны газ саткан кыргыз жаранына мындан кийин тажик жарандарына газ сатууну токтотууну талап кылган. Ортодон чыккан чырдан 55 жаштагы Жыжы аттуу кыргыз жаранынын башына чапкан. Ал алган жаракатынан улам Самаркандек айылындагы ооруканага жеткирилген. Ал эми сабап салган тажик жараны качып кеткен. Мындан улам Аксай айылынын жашоочулары Исфана Фарух жолун жаап салган. Ушул эле күнү эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Андан кийин өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана чек ара кызматкерлери жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн деп билдирет басма сөз кызматы. Буга чейин Аксай айылындагы Исфана Фарухуна жолу жабылып, кайра 4-июлга караган түнү саат 1-де ачылганы маалым болгон. Окумуштуулар өлүмдү эртелеткен азыктарды атады. Окумуштуулар өлүмдү эртелеткен азыктардын тизмесин жарыялаганын Известия жазды. Адистер 1990-жылдан 2017-жылга чейин 195 өлкөнүн жарандарын маалыматтарын иликтөөгө алышкан. Натыйжада кайсы азыктар ден соолукту жабыр катары маалым болгон. Саламаттык залалкасын тийгизген азыктардын сап башында туз турат. Андан кийинки орундарга таттуу суусундуктар, малдын эти жана кайра иштетилген эт азыктары кирет деп айтылат маалыматта. Ошондой эле окумуштуулардын айтымында рационунда жемиш, жаңгак, чемичке, жашылча, клетчатка, бурчак, омега-3, кальций жана сүт азыктары аз болсо ден соолуктун начарлашына алып келет. Садыр Жапаровдун эркиндикке чыга турганы айтылууда. Каржылык жагы ашып ташпаганы менен эл арасында колдоочулары күчтүү. Садыр Жапаровдун саясаттагы барандуу ордун эч кимибиз талаша албайбыз. Эрктүүлүгүнө баа бергендер дарбын. Өлкөдөгү соңку кырдаалдарга карата Садыр Жапаров мырзанын тарапташтары да үн кошууга белсенишсе, аларды тынч турууга чакырыптыр. Каарманыбыз азырынча абактан акылга алчап, келечектеги саясаттын бурулушу боюнча ойлонуп аткандыр. Айрым маалыматтар боюнча жакында Садыр Жапаровдун эркиндикке чыга турганы айтылууда. Бул жагынан күтүүсүз чечимдер болсо, ал жагы Кудайдын колдоо менен ишке ашмакчы. Сизге конкреттүү эки суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркен чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөккө коюп туруп ант бериңизчи. Ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам. Эгерде силер колдосоңуздар. Мына генералдык прокурор Аида Салянова бет жоктук кылып туруп өзү алмаштырып атат. Ошол бүт мыйзамдарды контролдоп отурчу аял ошолчу. Bir gün şu tergөө organдарында эң болгондо ушу жөнөкөй мындай оперативник следователь болбосо да оперативник болуп иштеген эмес. Мына Кыргызстанды башкарып аткан ген прокурор. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыздар. Аткаргыла, бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Куловду соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деге ушинтип кое берсек эле революция болсо да бизге тийбейт экен, баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырбай. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Италияда жанар тоо атылып 2 турист каза болду. Италиянын Страмболи аралында жанар тоо атылып 2 турист каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык каза болгон туристтер тоого сейилдегенге чыккан. Айрым туристтер аман калыш үчүн Тиррен суусуна кире качкан. Окуянын күбөлөрү билдиргендей, алгаш жарылуу болгондой катуу үн угулуп, андан соң аралга майда таштар жаап, асманды күл каптаган. Жаратылыш кырсыгынан кесепетинен улам бир нече райондо өрт чыккан.
Путин саясаттан кетүү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Орусиянын президенти Владимир Путин италиялык Corriere della Sera гезитиндеги маегинде 2024-жылы саясаттан кетесизби деген суроого жооп берген жок. 5 жылдан кийин Путиндин президенттик мөөнөтү бүтөт. Азырынча бул тууралуу сөз кылуу эрте. Ушул тапта президенттик кызматта жасачу иштер көп деп айтты Путин. Буга чейин Путин мураскору тууралуу 2000-жылдан бери ойлонуп келатканын мойнуна алган. Бирок президенттин айтымында Орусия демократиялуу өлкө, ошондуктан мураскорумду шайлоонун жыйынтыктары гана аныктайт деген Путин. 2018-жылы ноябрда ыйгарым укуктарыңыз бүткөндөн кийин өлкөнү кандай элестетесиз деген суроого Путин мынчалык эмнеге шашып жатасыңар, мен азырынча эч жакка кеткен жокмун деп жооп кайтарган. Путин экинчи жолу 6 жылдык мөөнөткө былтыр шайланган. Анын президенттик ыйгарым укуктары 2024-жылы бүтөт. Орусиянын конституциясына ылайык 3-чү мөөнөткө шайлана албайт. Атамбаев түзгөн топ тарады. Эми аны ким жетелеп кетет? Аракпы же камакпы? Парламент кол тийбестикти алды. Ошондон соң Атамбаев акчасына таянып элди чогултуп бир дөөгүрсүп алды. Атамбаевди ээрчигендер жалаң куйругуна калбыр сүйрөп кылмыштуулуктан качып жүргөндөр экени билинди. Эми буларга күч органдарында жоопкерчилик бар. Ошондуктан тез аранын ичинде Атамбаевдин жана булардын кылмышы барбы жокпу элге айтып тынчытыш керек. Себеби өкмөт коомдук тартипти, мыйзамдарды коргоого жооп берет. Атамбаевдин Кой таштагы үйүнүн жанындагы жолдорду тороп тосмолоо токтотулду. Бул чагым бир тыйын десе жата калган Атамбаев кантип көтөрөт. Чынында Атамбаев ошончо көп адамды өз үйүндө кармап тура алмак эмес. Ал үчүн да бул өтө чыгашалуу болуп калат. Эми аны колдогондор башын жазгыча дагы бир топ күн бар. Эгер Атамбаев чын эле кылмышкер болсо моюнуна коюп далилдеш керек. Ката жазган спикер, ката жазган министрге болушту. Спикер Дастан Жумабеков басма жыйынын өткөзүп жатып Гүлмира Кудайбердиеваны коргоп мактап өттү. Бучукка маңка үйүр дегендей окуу китептеринде катасы көп. Орус-кыргыз илим-поздору форум өтсө, ал жердеги жазуулардан ката кетирген аттестатты катага толтурган Гүлмира Кудайбердиеваны ката жазган спикер колдобогондо ким колдойт? Ошол үчүн ага таянып алып көпкүлөң тартып жүрөт да. Ушул жылдын 12-февралында спикер Жумабеков өкмөт башчысына кат жолдогон. Бул кат маалымат беттерине чыккан, бир барак кагаздан канчалаган ката кетирген. Ал эмес биринчи класстын отличник окуучусу спикер ушунча ката жазабы деп күлгөн. Кээ бир кыргыз элитасы чоң кызматта болгону менен сабатсыздыктан айрыла элек.